Сиз кокусунан муун издеп жүрбөйсүзбү? Өзүм издеп жүрөм. Жакшы. Сиз тура эмес жактан издеп жүрөтсүз да, мондай жашоодо дагы жигиттер тура эмес жактан издегенде деп. Тамаша достор, бүгүн бизде конокто эстрадарчы Гүлназ Чыныбек кызы болмокчу. Барыңыздар биз менен бирге болууга чакырабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, куш келипсиңер. Кош келдик. Спорт залдан көрөбүзбү, кайсы жактан көрөбүз? Манайыңыздар дайым көтөрүңкү. Спорттун буга кандайдыр бир таасири барбы? Албетте, спорттун буга түзөн-түз таасири бар деп айта алам. Анткени жана бир нерсеге сарсанаа болуп турган маалда же маанайың жок маалда келсеңиз, келип спорт менен машыкканда сөзсүз түрдө маанайың көтөрүлөт. Анан жашоого көз карашың, келечектеги пландарыңа андан да ишенимиң артып, ушундай таасири болот да сөзсүз. Спорт менен машыкканга ойлор, идеялар кайдан пайда болуп калды? Канча жылдан бери машыгасыз? Негизи мен атам спортко аябай жакын киши да. Ошо биз кичинебизден бери чоңоюп келаткандан бери эле жалгыз агам бар, аны сен спортсмен болушуң керек деп улам машыгып, үйдө болобу, атлетикада болобу машыктырчу да. Анан ошолорду көрүп, биз жок дегенде чуркашыбыз керек деп чуркачыбыз да айылда. Айылда мындай круг сыяктуу да, биздин айылда параллельный көчө бар, ошондо айланып где-то 5 километрдей болуп калат, ошентип машыкчубуз да. Кошунанын кишилери бул Чыныбектин кызы эмне болгон деп мындай таң калган учурлар болгонбу? Жок, кошуналар же кечинде жана баары үйлөрүнө кирип кеткенде же таң калмал чуркачу элек да. Анан дамба деген бар, ошол жакка барып чуркачу элек. Кинолордон көрүп алып өзүбүздү ошо кинодогудай кылып элестетчү. Анан биз кичине кезибизден ал кезде интернетте эле жок болчу го, кенен тараган маселе Синди Крофорд деген бир спорттун кайсыл түрү менен точно машыкканын точно айта албай калышым мүмкүн, бирок күндө КТРКдан көрсөтчү эле да ошонун машыккандарын. Бул идея деле эмес, ошо кичинемен бери эле оюбуз менен, анан буга чейин дагы ошо өз алдымча дагы шартка байланыштуу үйдө анча-мынча көнүгүүлөрдү кылып турчумун өзүм үчүн. Спорт залга келип, бул жака келип машыга баштаганыма бир жарым жылга жакындап калды десем болот да. Анан дамбага жак барып чуркайтык дейт го. Дамба бул суусактагычы адашпасам, Суусактагыч. Айылда сай бар да, анан ошо сай айылга өтүп кетпесин деп чоң дамба куруп коюшат да. Анын үстүнө чуркасаң эле өзүнчө эле башкача бир кайф. Суга сүзгөндү да ошо дамбадан баштагансызбы? Аны каяктан билем арды. Суда дагы мыкты сүзөтпөйсүз. Сууну да аябай жакшы көрүп чоңойдук, кичинебизден берки келаткан ал дагы. Ошо дамбанын ар жагы аябай шараккан суу болот. Анан ким наркоз көтүп алат экен деп агып кетип таштарга тийип атып эптеп үйрөнчү элек. Ошол жактан үйрөнгөнбүз. Ошондон баштаган. Фитнес клубда күндө канча сааттан машыгасыз келгенде? 1,5-2 саатка чейин. 1,5-2 сааттан, мындай кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Бар. Мындай сезилип аткандай өзүмө, анан айылга барып калсам дагы жана көрбөй жүрүп көргөндөр, башка арктап кетсең, анан башкача болуп кетсең деген сыяктуу. Эми бир аз өтө эмес. Бирок бул спорт деген жанагы эрктүүлүккө, сабырдуулукка дагы алда койгон максатыңа жетиш үчүн мындай дароо эле, мисалы салонго барып туруп боенсоң дароо сулуу болуп калсаң, андай жыйынтык болбойт да, тез болбойт экен. Акырындык менен ошо эркиң жетсе, чыдамың жетсе, шашпай анан жыйынтык болот экен да көп убактачы. Буюрса кийинки жылы көрөсүң. Кийинки жыл эмес, биз азыр эле топтура ушул жерден кандай бир ошол спорт залда өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп байкап көрөбүз. Чеберчилик деп деле айтпайт, бул жөн эле машыгам да. Өзүм чебер. Негизи чуркааны жакшы көрөсүзбү? Негизи ага жагат эң биринчи келгенде эле ошол бир аз баспан чуркаган өнүгүү менен баштайбыз. Денени бир аз кыздырыш үчүн, машыкканга даяр кылып алыш үчүн. Машыгуучу шаймандардын кайсыңысы жакпайт сизге? Жакпайт деген деле жок, бир-эки көнүгүү бар да. Кыйналган бир-эки көнүгүү бар. Мындай көтөртүп туруп, анан кийин
бут менен жасай турган ошондо буттарым калчылдап кичине кыйналам. Калганын баары эле. Өзү бутуңуздун калчылдарын көрөт экенбиз. Ооба. Биз азыр спорттук шайманга келгенден кийин сөзсүз түрдө өзүбүз профессионал түрдө фитнес билебиз, ошон үчүн Урандан жардам сурадык. Уран, негизи эле сизге ушул фитнес келген кыздарды кыйнаган жагабы? Жагат деле эмес, мындай просто спорт жагына өзүн алып жүргөнүн жагат. Азыр Гүлназга биз кандай машык берип бир кыйнасак болот? Так, бүгүнкү көнүгүүсү бут булчуңдарын машыктырабыз. Сизге эң жакпаган көнүгүүлөрдүн бириби? Орточо деп койсом болот. Өтө жаккан эмес, жакпаган эмес. Бирок ошону жасагандан кийин жана бутуң алчылдайт дегендердин бирөөсү. Бул жактан дароо эле бутка күч келтирип баштадыктан болду, мен иштемке болом деп отуруп албайсызбы? Жок, бул эми келген сайын эле жасап аткан көнүгүүлөрдүн бири да. Уран, негизи эле кыздар келгенде мен жасабайм деп кылыктанган учурлар болобу? Болот. Сел койсо керек өзүнө. Эми вес таштайм деп же кандай? Билбейм, фигурасын жакшылап оңдойм деген эмеде го дейм. Жакшы. Мен весим нормально эле, мен вес таштайм деп деле келбейм, мындай денедеги булчуңдарды чыңоо максатта да. Башкы максат ден соолук. Ооба, ден соолук, ооба. Өзүм үчүн дене булчуңдарыбызды мындай бошошпой чың болуп туруш үчүн да. Негизи эле көпчүлүк кыздар эмне үчүн келет фитнеске оюңузча? Ошол эле максат болуш керек. Биринчиси аны көбүнчө Урандан сураш керек да. Эмнеге келет? Уран кулагыма жыгырып атат, балдарды көрүш үчүн да келишет экен да. Негизи ушул ыкмаларды жана кинолордон ушундайларды көрүп элеңиз көбүнчө? Кинолордон көрүп калат элем дедиңиз. Ооба, жана залга барышып, ал кичинекей кезибизде эми биздин айылда бир-эки эле зал болсо, залга только бир гана эркектер барат деген түшүнүк бар болчу да. Негизи эле кайсыл спорттун түрү жагат сизге? Мага суда сүзүү жагат, эң биринчи. Бул эми ден соолук үчүн, денем чыңаш үчүн да. Суда сүзүү болсо мындай өзүмө жагат да. Жан денеме мындай өзүм башкача сезип, жылым балык да, ошон үчүнбү деп да ойлоп коем. Балким биздин кыргызстандык спортчулардан танысып суда сүзгөндөрдөн? Жок, мындай профессионалдык деңгээлдем деп кызыгып, өзүм мындай тренер менен машыгып антпайм, бирок өзүм үчүн эле жагат да. Суунасында канча минут тура аласыз? Аны көрүш керек, суу жакта деп. Бирок ушул жерде кичине мактанып кетейин. Айылда балдар да, кыздар да жеңип койчумун да. Суунун астында жөн эле турбайт элек. Биз суунун ичине кирип туруп, анан ким алыска чейин сүзүп барат экен деп жарышчу элек да. Сиздин көлгө түшкөн сүрөт видеолоруңузду мен да көрүп калдым. Сизди бассейнге келсем жок, фитнеске деп келдиңиз. Эми негизи бассейнге барсак болмок анан. Эми биздин кыргызбызда менталитетибиз кичине даяр эмес болуп калабы деп ойлодум да. Анын үчүн купальничен сүзүш керек, анан ошого туура эмес келип калбайбы деп залга дедим. Ушул машыгып, чарчанып калган учурда ойлоруңузга эмнелер келет? Азыр чарчадым, ойлонуп көрөйүнчү эмнелер келет экен. Жок, андай эмес. Залдын ичинде көбүнчө эле ошо залдын ичиндеги анан өзүңө улам бир көнүгүү жасаган сайын өзүң молодец деп бирден карап. Буюрса ушундай темпмен кетсең, сонун жыйынтыктарга жетесиң дегенде өзүң мотивация кылып, ошо бир эле көнүгүү кылсаң эле сонун болуп бараткан сыяктуу сезилет да ичиңен, анан сырттан билмей эле болуш керек. Тамакка кандайдыр бир чектөөлөрдү коюп бергенбизби? Ооба, негизи буга чейин мен мына зал менен машыкканга чейин өзүм каалаган нерселерди эле жеп ичип жүрөр элем. Азыр эми мындай строго муну жеш керек, муну ичпеш керек деп койгон жок, бирок эртең менен ойгонгондо эмнени жесе пайдалуу болот,
машыгынын жыйынтыгы дагы ошо тамактанууга түздөн түз тиешелүү экенин түшүндүрдү да. Ошо өзүм үчүн деп бир аз сактадым. Бирок сага карабай эле кафелерге барып тойдон кийин 5 бармак жеп кое бересиз. Казгартан чучук дегендерди. Жок, камыр тамактан азайтып эле калдым. Камыр тамакты азайтып эле калдым. Мындай өзүм деле буга чейин текшерип көрбөгөн экенмин. Жана орозо маалында гана, орозо туткан маалда гана жебей калбасам, эрким жетет экен. Аны жебесем деле жана мурункудай эле болуп, андай катуу деле сезилбейт экен да. Сизде уран зал бул фитнес клубда кезде ырдап бер деп суранабы? Же киши көп болгон учурда? Жок, бир дагы жок аны сураган эмес. Сени да ойго салам. Чыгармачылыгыңызга кайтып келсек да, анан ырларыңызды аябай кошо бийлеп, атайын даярдаңызбы же кандай болгон бийлер? Бийге баргансызбы? Би боюнча келе турган болсок, негизи апам хореографиядан сабак берет да, айылда. Бийден, кружоктон сабак берет. Анан клиптеги бийлер Эрмек Керимбаев деген хореограф бар. Ошого барып, ар бир клиптин алдында 1 ай, 1 жарым ай машыгып, үйрөнүп, ал бий кыймылдарын коюп берет. Андан кийин ошентип тартылып атабыз да. Болбосо эми алар жашоосу бий менен байланган профессионалдар да, алар аябай бийлеп турса, мен ырдап анан кийин анча кыймылым окшошпой калса, билинип калат го деп атайын барып 1 ай даярданам да. Би жеңил экенби же болбосо фитнесте машыкканбы? Би жеңил да, бийде эми физикалык жактан күч деле келбейт, өзүң каалагандай кыймыл менен бийлейсиң деген. Бийди өздөштүрүү татаалыраак болгону менен өзүндөй кылып бийлеш керек да. Ал башкачасы искусство экен, а бул спорт болуп калат экен. Сиз бий менен профессионал түрдө машыктапсыз, кыйналбапсыз. Эми кыйналганда жана клиптеги эле бийлерге даярдандык да. Анда деле өздөштүрүү маалында жаттаганда гана кыйналбасам, мен өзүм бийлеген жакшы көргөн үчүн жан делем менен, жан дүйнөм менен бийлеп, уранда да айткан, бийлейсиз го, бийлегенде машыксаңыз, чувство менен буга да душа керек деп калат да. Достор, бүгүн бизде конокто эстрадарчысы Гүлназ Чыныбек кызы болду. Сизге чоң рахмат айтабыз. Рахмат сиздерге дагы. Барыңыздарга спорт менен машыгууну сунуштайм. Өзүңүздөрдүн маанайыңыздар, ден соолугуңуздар жана денеңиздердин чың болушу үчүн. Кайрадан амандашканга чейин.